Жер кезип элдин ак батасын алып жүргөн Кубанычбек Кадыров жогорку кеңешке депутат болуп барып калса, эң алгач айылдын көйгөйлөрүн оңунан чечүүгө басым жасайт. Талапкер бул боюнча Ысык көл облусуна караштуу Тору Айгыр айылындагы жолугушууда билдирди. Пандемиядан кийин азыр абалы зор, күндө продукт кымбаттап атат. ГСМ кымбаттап атат күндө. Мына единственный жалгыз область гэсибиз жок. Мына биз көрсөтүп атабыз, Кудай буйрса, ишенип көрсөтсөңүздөр, мини гэстерди алып келинге мен аракет кылам, бүткүчү аракетимди салам. Мени шайласаңыздар, мен ачык айтып коеюн. Кудай буйрса барып туруп, маселенин баарын көтөрүп, президентке, өкмөткө силердин чечилбеген маселени чечип бергенге ошону бүт күч аракетимди кылам. Элет элинин көйгөйү көп, аларды чечүүгө болсо ар тараптуу алгылыктуу программа керек дейт Кубанычбек Кадыров. $500 000 пара албай туруп 10 жылы. МВДнын тарыхында биринчи жолу болгон. 180 миллион сомду мүжөктү алып келип төктүрдүм. Муну иштеп койсо болот да. Максимдер жеп кеткен 85 миллион бар экен, Министерство образования китеп баскан. Анда 51% берди мага. 85 миллион сомду төктү ошо күнү. Балдардын китептери чыкты. Эми иштеп койсо болот да. Тарбия көрүп турубуз, ата-энеме рахмат, элиме рахмат, элден айланса болот. Мына өлүп калбай эле жүрөбүз да, ачка калбайт эч ким. Мынакей биздин тилегибиз жана өзүң айткандай эле ак иштеп, элдин бул мүдөөсүн аткарган жигиттерден бол. Мына билебиз сени мурда да койгонсуң, анда да аракет кылганбыз. Ишиңе ийгилик, жолуң шыдыр болсун, жолдошуң кыдыр болсун. Кудай буйрса Бокотой барак эли колдогонго аракет кылабыз. Шайлоого келип катышыңыздар. Сиздердин 5 жылда бир келе турган бул конституциялык чоң укугуңуздар. Мына бүгүнкү күндө бийлик аракет кылып атат. Көрүп атасыңар го? Бултур мына билесиңер. Акча да чачылды, бийлиги да бар, көчкөлү болгон болуш керек. Шаарда тиги Торайгыр мен деге иштеген врачтан баштап мугалимге чейин. Туурабы? Мына быйыл андай жок. Кудай буйрса, бийлик аябай аракет кылып атат, что таза өткөзөйүн деп. Ошол үчүн мен сиздерге мына ишенип келип отурам. Ар бир айылды кыдырып атам. Элге туура түшүндүрүңүздөр. Дәүр жол кайталап коем, мына Кудай буйрса мен сиздерди уят кылбайм. Эмне дейсиз, программаң жакшы экен. Өзүң да көздүн барат экенсиң, баракетиң кайын, жолуң ачык болсун. Депутат болуп калсаң буйрса жардамың деле тиет бизге. Ошол, ак жолуң ачык болсун. 28 ноябрда өтүүчү шайлоо өлкөнүн 5 жылдык тагдырын чечет. Андыктан мамлекетибиз гүлдөп өсүүсү үчүн коррупцияга аралашпаган таза талапкерлер шайланып келүүсү керек. Дал ошол талапкерлердин катарын Кубанычбек Кадыров да толуктап турат. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Ысык көл облусу.